Assalamu alaikum. Bitcoin 2 saat графика. Азыр биткоиндин базы 110.270. Кечеги күнү мен айткан видеону баардыгыбыз эле көргөнбүз болуш керек. Как раз биток накопление кылып, ылдыңкы ликвидтерди алат деген как раз алынды уже. Позиция жабылды уже меники плюс менен көбү. Азырынча кайра сразу продажа болгону кайра откуп болуп кетти. Мындайча айтканда, кээ бир трейдерлердин лимиткалары лонгко коюлгандар элинде, бирок по идее меники баланс зонасына чейин түшөт деген ойдомун. Азыр эң үстүнкү минимумдардан, мисалы кайсы ликвид алынат экен ошону күтүп туруп, анан точка ходко позиция ачам. Суббота күндөрү, суббота менен жана воскресенье күндөрү шортко мындайча айтканда иштесе болот. Анткени крупный трейдерлер, американский фьючерстеги трейдерлер чыгып кеткенден кийин майда трейдерлер мындайча айтканда базарды шорттоп, лонгтоп жүрө берет. Уже иш күндөрү башталгандан кийин уже биткоинда жана алтында чоң кыймыл башталат. Так что азыр меники дагы үстүнкү ликвиддин алынышын күтөм. Биринчи ликвид 110.540 болуп турат. Андан кийин эң чоңузу 111.224. Бул өтө мындайча айтканда пик деп койсок болот. Бул 2 сааттык менен караганда. Ошого если 111деги бул ликвидди алып алып ылдыга түшсө, анда биз кийин баланска чейин түшүшү мүмкүнбүз. Бирок эртең дагы базар жабык болгондон менин оюмча продажа болот деген ойдомун. Азырынча менде позиция жабылган. Бул жерде ачкан кечеүнгү позициям плюс менен жабылды. Так что азыр мен дагы жаңы позиция ачкан жатам. Примерно ал жерде үстүнкү 110 тараптан караштыра баштаймын ликвид алынгандан кийин. Биринчи үстү тарапта кирген ликвидди алыш керек, лонгторду, андан кийин барып астында шортторду алабыз деген ойдомун. Бул өзүмдүн жеке оюм. Кайра эле 15 мүнөттүк менен кире кеткенде бизде бул жерде имбаланс зонасы да бар. Экөөбүз көрүп турабыз. Как раз имбаланс зонасынан отскок болгон экен бул жерде. Мындайча айтканда ылдыйда кирген мындай паку эмелерди, лонгторду уже бритва кылып кайра өйдөгө үстүнкү шорт позициясын бритва кылып атат. Мындайча айтканда ликвидация. Азыр биздики эң чоң ликвидация 110до күтүп турат. Мен оюмча жакан ошо 110до ликвидди алып туруп, андан кийин кайра ылдыйга түшүшү мүмкүнбүз деген ойдомун. Ошондо мен позицияны 110го жылдырып кое берсем болот деген ойдо болотамын. Так что күтөбүз биткоинди. Андан кимге кызык болсо, менин TikTok каналымдын профилинде Telegram'дан ссылкасы бар. Telegram'да мен көбүнчөсү активныймын. Эч жака подписаться кылып, мени карап турсаңыздар болот.